Кара Суу районуна караштуу Мады айыл өкмөтүнүн тургуну Салморбек Утуровдун үйү 14-июлда келген селдин кесепетинен жараксыз абалга кептелген. Селге чейин деле жашап жаткан үйү 1980-жылдары салынгандыктан эскилиги жетип араң турган. Утуровдун 6 баласы бар, эң чоңу 14 жашта. Селден улам жараксыз болгон жайын калыбына келтирүүгө мүмкүнчүлүгү жок болчу. Бирок кече 16-июлда Таймураз Ташиев сел алган бул айылды кыдырып келип, Салморбек Утуровго жаңы үй куруп берүүнү убадалаган. Ulan ömrünü alma, telefon var da. Ömrünü alma, bugün başlasın. Bugün hazır, bugün başlasın. Bugün sos koyup versek. Bu maç nasıl ya? Bakayım teyze. Musul ben çarp yapıyorum. Altı balanın atasımın. Selden üşüntüp үйүбүз кулап түштү. Анан эми биз не кылышты деле билбей башыбыз катып üşүntүп турганда ушул Ташиевдин баласы Таймураз келип жок жерден эле күтүлбөгөн жерден келип ушундай кылып ушул айылдан 2 үйдү тамдап, жараксыз үйлөрдү тамдап, 2 айдын ичинде бүтүрүп ушул үйгө киргизебиз силерди деп тапшырма берип кетти. Эми Камчыбек Ташиевге балдарына Кудайым ден соолук берсин, узак өмүр берсин. Ошого жакшылык соо иштерди кылып жүрө берсин, Алла разы болсун. Таймураз Ташиев кече келип кетер замат курулуш иштери башталган. Алгач эски турак жайды бузуп, тазалоо иштерине киришишкен. Эртеңден тарта үйдүн пайдубалын куруу иштери башталмакчы. Бизге жогору жактан кабар келди. Кабар келип тездик менен бардыңар, кетменин күрөктөрүңөрдү алып эшикте даяр тургула, жогору жакта канал жарылып кетти деди. Биз антип мынтип эшикке чыкканга чейин уже сел келип калды да. Туш тарабыбыздан каптап кетти, айланабыздан. Сел аябай күчтүү келди. Анан келгенде биз эптеп балдарыбызды алып качышка аракет кылып калдык. Балдарыбызды эптеп чыгарып, жөнөтүп турган жерге жөнөтүп, өзүбүз эптеп далдууланып берде сууну кечип, колубуздан эчтеке келген жок. Ушул Ташиевге рахмат айтмакчымын. Ташиевдин өмүрү узун болсун, ден соолугу болсун. Канчалаган адамдарга үй салып берип атат. Ушул Ташиевдин балдарын, өзүн суук көздөрдөн, суук сөздөрдөн, жамандыктардан сактасын. Таймураз Ташиев Мады айыл өкмөтүнүн дагы бир тургуну. Айзат Акбаевага да жаңы үй куруп берүүдө. 4 балалуу жалгыз бой бул эненин үйү да селден толугу менен жараксыз абалга кептелген. Таймураз Ташиев кече бул үйдөн да кабар алып, жаңы үй куруп берүүнү убадалаган. Аллахым сизден разы болсун. Өтө терең ыраазычылык билгизебиз. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Allah razı olsun. Балдарым кыйналып отурат элек. Жалгыздык кыйын экен. 4 балам бар. Жолдошум 4 жыл мурун ковидте давлениеси повышенный болуп көтөрүлүп эле больницага барганбыз. Кеч таштап келгенбиз, эртемен үзүлүп калды да. Алланын керек экени алып кетти. 4 балам бар. Алыбыз жеткен жерлерди тазалап коюп отурдук. Карасак кошуналар уборка кылдат. Карап ыйладым, эми Кудай, эми эркеги барлар тазалап. Мен кантем, эми 4 балам менен ыйлап отурганда маладан болуп, ушу адамдардын жүрөгүнө сыгып койгон экен. Ушу адамдар келип жардам колун сунганда төм көккө жетип сүйүндүм, Аллага ыраазычылыгымды айтыпчы. Камчыбек Ташиевдин семьясына, баласына, Таймуразга жана ошого себепчи болгон адамдарга баарына терең ыраазычылыгымды билдирем. Ошо менен кошо Аллага бесип шүгүр, ушулар бизге бир жакшылык кылса, Аллахым экеселеп кайтарсын. Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиев кече 16-июлда Кара Суу районунун Мады айылына келип, селден жабыркаган тургундардан кабар алып кеткен. Анда Таймураз Ташиев турак жайы такыр жараксыз болгон жана кайра куруп алууга чамасы жетпеген 2 үй бүлөгө өз каражатынан жаңы үйлөрдү куруп берерин айтканы тууралуу социалдык тармактарга маалымат тараган. Эскерте кетсек, 14-июлда Ош облусунун Кара Суу районунун Мады, Датка, Башбулак айылдарында сел жүрүп, жалпы 642 турак үйлөрүн жана 9 социалдык объектилерди сел каптаган. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.